Майрамдык маанай ар бир окуучунун жүзүнөн байкалат. Бул күн 1-класстын балдарына биринчи жолку майрам болсо, 11-класстар үчүн акыркы жолу кагылган коңгуроо. 9-класстын жана 11-класстын бүтүрүүчүлөрү аземге өзгөчө көрк кошуп турушту. Ошентип балалыктын таттуу күндөрү, мектептеги унутулгус ирмемдер артта калып, алдыда келечектин жаңы каалгасы. Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Орталыш орто мектебинин 11-классынан бүтүрүүчүсү Ильяс Замиров да бул күндөгү кубанычы менен бөлүштү. Келечекте дарыгер болууну самаган ал максатына карай чоң сапар башталганын айтат. Өзүмдүн мектебиме, өзүмдүн мугалимдериме, өзүмдү окуткан менин устаттарыма өтө ыраазычылыгымды билдирем. Анткени мени ошо 11 жыл бою окутуп, өзүнүн акыл эсин, дилин берип окуткан мугалимдерибиздин деңгээли чындыгында өтө жогору турат. Алардын жардамы менен мен ушул жылы биология сабагынан олимпиададан орундарды алып келдим. Дагы көптөгөн иш-чараларга катышып, алардан дагы ийгиликтерди жаратып келдим. Толкундануу сезимдерине мугалимдер да ортоктош. Алардын берген билим тарбиясы бүтүрүүчүлөрдү эртеңки ийгиликке жетелейт. Балдар өз балаңдай болуп калат экен. Мен үчүн өтө эле мындай толкундуу күн болуп атат десем жаңылышпайм. Бүгүн мен үчүн кош майрам, 20 жылдык бүтүрүүчүлөрүм да келип жатат. Ошо өзгөчө бир күн болуп атат. Анан ушул классым билим деңгээли жагынан жакшы класс деп айтсам жаңылышпайм. Быйыл Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Орталыш орто мектебинде 9-классты 48, 11-классты 19 бүтүрүүчү аяктоодо. Мектептин жамаатында азыркы учурда 42 мугалим иштейт. Ушул анын арасынан 12 мугалим билим берүүнүн отличниги. Азыркы учурда мектепте 593 окуучу окуйт. Андан тышкары 2 даярдоо классыбызда 44 1-класска келүүчү балдарыбыз бар. Ал эми жалпы Чүй облусу боюнча 11-класстын бүтүрүүчүлөрүнүн саны 10.353 окууну түздү. 9-классты болсо 18.259 окуучу аяктады. Алдыда бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик экзамен жана жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы күтөт. Нурайым Бейшеналиева, Эсенбек Үсөнов, СТВ.